Мына биз Кыргызстанда жаңы эле ушу Тихира суши барын ачып жатабыз. Жүрүңүздөр анда кирип өзүңүздөр көрүп кетиңиздер. Мына биздин азыркы ачкан суши барыбыз 30-40 кишиге ылайыкташылган. Бул жерде келип ошо сушинын түрүн, суптарыбыз, салаттарыбыз бар. Ошолор менен даам татып кеткенге болот. Биздин кухнябыз бул жакта. Жүрүңүздөр анда ашканага кирип, суши роллдун жасалышын көрүп чыгыңыздар. Азыр мен сиздерге бир ролл жасап көрсөтөмүн, роллдун жасалышын кандай деп. Бизде мына норини коюп, силерге Филадельфия жасалганын көрсөтөмүн. Сушистерим азыр бизде заказ чыгарып атышат. Залга кишилер келип калышты. Япон кухнясында бул сушида эң биринчи күрүч өтө маанилүү. Күрүчтүн сапаты жана анын бышырылышы, жана ага аралашчу соусубуз өтө маанилүү, жана биздин творожный сыр, креметти, огурцыны кошобуз. Огурцыны биз кесип жатканда анын ортоңку семечкаларын алып салабыз. Анан муну макису деп коет. Атайын сушига форма түшүрөбүз. Анан биз чисто мындай лосось балыгын колдонобуз. Мынтип үстүн жаап алабыз. Мынакей биздин мындай Филадельфияс. Жана острый бычак менен кесип ролл жасайбыз. Улам сууга малып алабыз. Анткени бычактын изи сууланып туруш керек, таза, жакшы кесилиш үчүн. Мына биздин Филадельфияс даяр болду.